Саламатсыңар, силер менен мен Айгүл Бекболотова. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакта кыргыз элинин мурасы болгон Манас эпосундагы Манас тууралуу сөз козгомокчубуз. Манастын атасы Жакып, энеси Чыйырды болгон. Манастын жалгыз карындашы болгон, ал Кардыгач. Манастын атасы Жакыптын кичүү аялы Бак-Дөөлөт. Жакып Бак-Дөөлөткө 6 ай жергесинен үйлөнөт. Жергиликтүү калмактын Бөйөндүн уулу Чаянын кызын алат. Манастын атасы Жакып кичи аялы Бак-Дөөлөттөн 6 уулду болот. Алар Адыбай, Көлбай, Абыке, Көбөш, Кочкор жана Чыйбыт. Манастын күйөө баласы Самаркандтык Чоң Эшендин баласы Жарманас болот. Манас карындаш Кардыгачты Жарманаска күйөөгө берет. Манастын чоң атасы Ногой, ал эми тай атасы Эштек болгон. Манастын 4 аял болгон. Алар: биринчи аялы Кайыптаңдын кызы Карабөрк, Оогандын Каны Шооруктун кызы Акылай, Букарлык Темиркандын кызы Каныкей жана 4-чү аялы Кенжуттун Каны Айгандын кызы Алтынай. Манастын баласы Семетей, небереси Сейтек, чөбүрөсү Алымсарык жана Кенен болгон. Манастын бажалары Алмамбет жана Казак Каны Көкчөкан. Манастын айыл Каныкей, Алмамбеттики Аруке жана Көкчөкандыкы Акеркеч. Каныкей, Аруке жана Акеркеч бир тууган эже сиңдилер. Манастын кайненеси Акмама жана кайнатасы Темиркан. Манастын устаты Бакай болгон. Манастын мылтыгы Аккелте, Манастын кылычы Зулпукор, Манастын найзасы Сыр найза, Манастын тулпары Аккула, ал эми Манастын тайганы Кумайык болгон. Манастын уулу Семетейдин бөлөлөрү Күлчоро жана Үмүтөй. Семетейдин энеси Каныкей, Күлчоронун энеси Аруке, Үмүтөйдүн энеси Акыркеч. Каныкей, Аруке жана Акыркеч бир тууган эже сиңдилер. Манастын кайниси Исмайыл. Манас эпосу тууралуу сабагыбыз аягына чыкты. Дагы көрүшкөнгө чейин сак саламатта тургула.